Көңіліңіз ашық болбосын. Алдыңызға ким келіп кетіп атат, ким кетіп атат, анага маани беришиңиз керек. Чөйрөңүз кандай, досторуңуз кандай, аларга маани беришиңиз керек. Баягы келген адамдардын көңүлүңдүн дагы мейманканасы болсун дейт. Келген адамдар мейманканасына келсин, кетсин, бирок оору калтырып кетпесин дейт да. Бүгүн көп адам менен достошобуз, мисалы үчүн согушка барган учурда көптөгөн адамдар менен достошосуң, бирок көбү өлүп кетет, ошондуктан досум эле деп туруп кайгырасың да. Ошондуктан себепсиз адамдар менен, керексиз адамдар менен жөн эле дос боло бербе. Жөн эле жакын боло бербе. Бүгүн чөйрөңүз кандай, маани беришиңиз керек. Кызыр алейхисаламды көргүс келгендер, ошого баргыс келгендер, ошо менен жолукуш келгендер, көп учурда адамды урматтуу мекенешим кибир, текебирлик сындырып коет. Ошого маани беришиңиз керек. Текебирлик кереги жок. Ичиңизде 2 килограмм не бар? Заң бар. Мурдуңуз десеңиз, мурдуңуздан дагы заң чыгат. Кулаңыздан мусор чыгат. Оозуңуз десең, оозуңуздан дагы мусор чыгат. Турушубуз мусор яшик экенбиз биз. А неге кеккесиң, неге текебир болосуң дейсиң да. Манантип текебир болуп толорго да чыгып кете албайсың. Жерди казып да кирип кете албайсың. Ошондуктан текебир болбогон дейт. Бухара амири айт намазын окуйн деп келет экен. Мурдагы мечит медреселер бир болгон, ошондой окуу жайга келип намаз окушат экен. Бухара амири келет экен, дагы келип караса намаз, жай намаздарды чалып, эки жигиттин сүйлөшүп отурганы, талаба жигиттин сүйлөшүп отурганына көп болот. Тыңшап укса, баягы эки жигит бири-бирине карап, эгерде Бухара амири бизге 1000 дирхам акча берип койсоң, не кыласың досум десе, наргы досу дагы эмки айтка чейин мен сөз түрдөгү Хызыр алейхисаламды көрсөтөт элем, эгер бергенде дейт. Наркылар дагы эми 1000 дирхамдан кийин жыргайбыз, тараңдайбыз деп ар нерсени айтып, ошондой сөздөрүн айтканда Бухара амири кетип калат. Бар намаз бүттү, намаздан кийин акырын Бухара амири келип, намаздан кийинки жай намаздарды гилем паластай ошол нерселерди жыйнап жаткан жигиттерди карап, "О, жигиттер кегеле" дейт. Баягылардан чуркап келип, салам алейктен кийин, "Силер Хызыр алейхисаламды көрсөтөсүңөр 1000 дирхамга." Баягы ойломой туруп, баягы корккондон кээде сүрдөнүп ооба деп бересиң, кээде жок деп бересиң. Ал дагы ооба деп берет. 1000 дирхамды казыначы бергенден кийин болду, убакыт кетти. Такатук убакыт кетип атат. Баягылар дагы урматтуу мекендешим ушул жерде бүгүн көпчүлүк адамдар убакыт тез өтүп жатат дейт. Меники өтпөй жатат мисалы үчүн. Убакыт урматтуу мекендешим качан кыйналган учуруңузда, бир нерсени жакшы деп туруп, ошол нерсени катуу кылган учуруңузда дагы убакыт өтпөйт. Качан сиз бекерчи нерселер менен алек болсоңуз, телефонго кирип алып бар нерселерди көрө берсеңиз, бекерчи нерселер менен алек болсоңуз, жөн эле жүрө берсеңиз, анда убактыңыз өтө бат өтөт. Себепсиз, максатсыз жашаган адамдардын убакыты өтө бат өтөт. Бүгүн мисалы жөнөкөй эле менден сурашат. Канча саат уктайлы, бирок канча саат китеп окуйлу деп адамдар сурабайт. Ар дайым ушу уйкунун диагнозун, уйкунун эсебин чыгара албай жүрөт байкуш. Жок, сен уйкучу болбо, бекерчи болбо. Ал Гитлерде дагы 24 саат убактысы болгон. Менде дагы 24 саат убакыт бар. Ленинде дагы 24 саат убакыт болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда 24 саат убакыт болгон. Бирок алар бекерчи болгон эмес да болгондо. Айырмасы ушул. Сен дагы бекерчи болбо, урматтуу мекендеш. Аракет кыл. Максатсыз, себепсиз жүрбө. Качан тайраңдаганда, сайраңдаганда убакыт өтө бат өтүп кетет. Булар дагы тайраңдап, сайраңдашты баштады. Акча келгенде акыл кетет деген бул туура сөз. Эгерде иман болбосо, туура акыйда болбосо, ишенич болбосо, акчага карата илим билим болбосо, болду, сен бекерчисиң. Кеттиң, акча сени азырып кетет. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, неге кыйынчылык убакыт кетпейт? Мисалы, түрмөдө убакыт өтпөйт эч качан. Неге сиз убакыт күтөсүз? Күткөн адам күттүрөт, бирок эч жак келбейт. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, убакытты туура пайдаланышыбыз керек. Себепсиз нерселерге убактыңды, керексиз адамдарга убактыңды кетирбе. Булар дагы убакыт кантип өткөнүн билбей калды. Кесе досу ыйлап атат. Кайгырып ойлонуп атат. Досум, неге ойлоносуң десе, айт жакындап калды, бир 2 күндө айт дейт. Баягы дос дагы ошондо кайгырышты баштайт. Убакыт ушунчалык бат өтүп кетти. 1000 дирхамдан 1 дирхам да калган жок. Ошентип, бул эки жигиттин сааты дагы жакындап калды. Булар, урматтуу мекендешим, Ороза айтта намаз учурунда убаданы беришкен, эми Курман айт жакындап калды.
Курман айт намаз окулду. Окулгандан кийин баягы вазири келип, падышага оң кол вазири, падышам сизге ушундай эки жигит келген эле, Кызыр алейхисаламды көрсөтөбүз, эгер көрсөтө албасак башка 1000 дирхам акчаны берсеңиз көрсөтөбүз деген маселени кылган эле. Падышанын мамлекеттик иштер менен, бийлик иштери менен баягы нерсе унутуп да калыптыр да, унутуп кетиптир. Ушундай болгон эле, ушундай болгон эле. Баягы эки жигит чакырат. Кана Кызыр алейхисалам? Жок. Экөөнүн тең башы жерде, көздөрү ырайымда. Падыша карап туруп, буларга кандай чечим чыгарыш керек? Элдер дагы калайыктагы чогулуп калды. Айттан чыккан, намаздан чыккан башкалар дагы чогулуп калды. Биринчи оң кол вазиринен сурады падыша, амир, буларга кандай чечим чыгарабыз десе, падышам дейт. Мени алдаса макул эле, бирок сизди алдады, сиздей падышаны алдады. Булардын терисин шылып, самалды, мындай самандарды тыгып туруп терисине. Мешөктөргө салып, кире беришчилерге, амирликтин кире беришчилерине дарбазаларын асып коёйлу. Кудумки башкаларга сабак болсун. Башкалар элдерди падышаны алдап, акча алып, жыргап жашоонун натыйжасы кандай экендигин билсин. Сизди элдер алдабасын деген максатта ошондой кылайлы дейт. Чогулуп калган элдердин ичинен бир аппак сакалдуу, бир ак сакал, нур жүздүү ак сакал чыгат да мындай карап, теги-тегине, кеби-кебине деп коет. Падыша аны көрдү, байкады, анан экинчи вазирине карап, сен эмне дейсиң? Кантип чыгарсак болот ушул эки жигитке дейт. Баягы экинчи вазири чыгып, падышам дейт. Сизге урматым чексиз. Пакта коюш эмес. Сизди урматтыгым, сизге болгон урматым ушул деңиздей. Бирок бул эки жигит алдап, сизди алдап, эң туура эмес жашоосундагы ишти кылышты. Булардын өлтүрүп, майдалап, этин иттерге берейли дейт. Баягы аксакал дагы башымы деп карап, теги-тегине, кеби-кебине деп коет. Падыша, амир, үчүнчү вазирине карап, сен эмне дейсиң, буга кандай чечим чыгарабыз десе, баягы вазири карап туруп, падышам, сизге 1000 дирхам эмне болуптур? Дагы 1000 дирхам садака кылыңыз бул жигиттерге, ихсан кылып, белекеле берип коюңуз. Күн келет, булар окул жайларын бүтөт, имам болушат, мечиттерде, медреседе, университеттерде сабак берет. Ар дайым сизди эстеп, ар дайым сизге айтат ушул нерсени. Аркаңыздан ар дайым дуа кылып турат. Урматтуу амирим, сиз буларды кечириңиз. Бул учурда падышаны кыйнап өлтүрүп коюшуга проблема эмес, оңой бул нерсе. Бирок кечирип коюш сизге көбүрөөк жарашат дейт. Кечириңиз буларды дейт. Ошондо баягы аксакал карап, теги-тегине, кеби-кебине деп коет. Падыша аксакалды чакырат. Чакыргандан кийин, аксакал, бул не болду? А деп кеби-кебине, теги-тегине деп атасыз. Не болду? Не түшүндүрүп бериңиз бул сөзүңүз, маселеңизди дейт. Ошондо баягы аксакал карап, амирим, бул биринчи вазириңиз, теги-тегине дегени, кеби-кеби дегени мааниси, биринчи вазириңиз негизи саманчы болгон. Мындай саманчылар самандарды каптарга салып, ошентип аты теги негизи саманчы болгон булардын. Бул вазирлик кыла албайт сизге. Ошондуктан бул жигиттер терисине шылып, саманды тыгып, ас коелу каптарга салып деди. Бул сизге вазир боло албайт. Экинчи вазириңиз ата теги негизи кассапчы болгон. Кассапчы эле булар. Ошондуктан майдалап, кесип, иттерге таратайлы этин деди. Бул сизге вазир боло албайт. Чыныгы ата теги вазир болуп келген, акылдуу данышман болуп келген, сизге чыныгы вазир боло турган адам, мына үчүнчү адам, үчүнчү вазириңиз чыныгы вазир болот сизге. Муну экөөсүн саманкалага, бирөөсүн кассапканага жибериңиз дагы, үчүнчү вазириңизди оң кол вазир кылыңыз. Ошондо бир жакшылыкка жетесиз дейт. Урматтуу мекендешим, кайра бул падыша, анда өзүңүз кимсиз? Аксакал, өзүңүз тууралуу айтыңызчы десе, баягы аксакал карап туруп, сиз Кызыр алейхисалам сурадыңыз беле? Ооба, ошол менмин дейт. Дейт дагы ошентип элдер арасында жоголуп кетет. Бул окуя болгонбу, болгон эмеспи? Анык эмес, бирок бизге алына турган сабак маанилүү. Биз кыссадан эмне кысса алабыз? Эмне сабак алабыз, ошол маанилүү. Чөйрөңүз кандай, урматтуу мекендешим? Чөйрөңүз кандай бүгүн? Алдыңызда бүт түлкүлөрбү же карышкырларбы? Алдыңызда ким жүрөт, урматтуу мекендеш? Ичиңиздеги вена каны, ичиңиздеги тамбаларыңызды, сырларыңызды бүт билип туруп, аркаңыздан гыйбат кылып жүрө турган адамдарбы? Бетиңизге жылмайып туруп, бул жактан анан иш кыла турган адамдарбы?
Досторуңуз ким? Чөйрөңүз кандай бүгүн? Чөйрөгө маани бериш керек. 70% чөйрөдөн урматтуу мекендеш. Армияга бара турган солдат бир жигит мисалы үчүн. Баргысы келбей башка болуп жүрөт. Ким баргандан кийин ошол нерсеге чыдайт, ошол жерде сабыр кылып ошол нерсени бүтөт. Неге? Чөйрөсү ошондой эле анын. Дос жалар чыдап атат, бул дагы чыдайт. Чөйрөгө карап кете берет урматтуу мекендеш. Чөйрөңүз кандай бүгүн? Бузуку болсо бузуку болосуз. Досторуңуз бардыгы алкаш, бардыгы жаман досторуңуз болсо, сиз жакшынакай жигит болуп, красавчик болуп чыгып келбейсиз. Ошолордун катарында калып кетесиз дагы. Чөйрөнү алмаштыр, чөйрөнү оңдо, досторду тап. Бирөө сизди таштап кетсе, баары Кудай Таала бир жактан берет. Бир жагдан жакшы нерсени берет. Көп кайгыга түшпөш керек. Урматтуу мекендештерим, негизги маселе чөйрө маселеси. Чөйрөңүз оңдобойт экен, болбойт бул. Ошондуктан да кыргыздарда өтө жакшы кылып айтып койгон. Тил арысан босогондон комдонгон бошоп кетсе өзүңдө жеп койгон деп. Бүгүн досторуңуздун тили кандай? Себеби урматтуу мекендешим, адам өзүнүн кандай экендигин билдирип коет. Себеби ичиңде отуң болсо, ичиңде чыныгы от болсо көзүңө чыгат. Бок болсо сөзүңө чыгат. Сөзүнө карап туруп билип аласың кимдин кандайлыгын. Урматтуу мекендешим, ошондой экен, чөйрөңүзгө маани бериңиз. Чөйрөдөгү достордун тилдерине маани бериңиз. Эмнелер деп атат? Сизге мынтип жакшына сүйлөп барганыңызда эмне деп атат? Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, чөйрөнү оңдо. Чөйрөңүзгө түлкүлөрдү эмес, карышкыларды бириктириңиз.